22 августка карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Бишкекте милициянын капитаны 550 миң сом пара алып жатканда кармалды. 22 августта УКМК Бишкектин 1-Май райондук милициясынын тергөөчүсү пара талап кылып жатканда кармалганын билдирди. 8 миң доллар пара талап кылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, 550 миң сом алып жаткан учурда милициянын капитаны кармалды. Ал арыз ээсине коюлган айыпты анча оор эмес биренеге өзгөртүү үчүн көрсөтүлгөн акчаны опузалап алганы аныкталды дешти атайын кызматтан. Бишкектик УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди, териштирүү иштери уланууда. Баткен 55 жаштагы тургун курал менен алгач таанышын, кийин өзүн атып салган. Баткен облусундагы Лейлек районунун 55 жаштагы тургуну алгач тойдон келе жаткан 51 жаштагы таанышын, кийин өзүн атып өлтүрдү. Бул тууралуу 21 августта райондук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, 21 августта маркум аялы менен тойдон келе жатканда таанышы Ак булак айылынын 55 жаштагы тургуну аларды токтотуп, мурдагы келишпестиктен улам ага 2 жолу ок чыгарып качып кеткен. Шектүү ошол эле күнү саат 17:50 чамасында Кара Таш жайытында өзүнө катталган куралы менен өзүн өзү атып каза болгону аныкталды дешти милициядан. Бул боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, соттук медициналык, соттук биологиялык жана соттук баллистикалык экспертиза дайындалды. Тергөө уланууда. Жалал Абад соода борборунда 12 жаштагы баланы сабаган шектүү кармалды. Жалал Абад шаарында Плаза соода борборунда 12 жаштагы баланы сабаган шектүү 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу 22 августта облустук милициядан билдиришти. Баланын баш мээси чайкалып, Жалал Абад облустук балдар ооруканасына жаткырылган. Бул боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон болчу. Кемин мурдагы депутатка таандык жерге ипотекалык үйлөр курулат. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Чүй облусунун Кемин районундагы 353 гектар жерди мамлекеттик ипотекалык компания карамагына алаарын билдирди. Үйлөр 9 кабат болот. Ал жер Кемин шаары деп аталат. Болжол менен 100 миңден ашык үй бүлөгө батир курулат. Компания курулуш иштерине 2025 жылдын март-апрелинде киришет. Турак жайлар жарандарга 20-25 жылдык мөөнөткө ипотекага берилет деп жазды Алагөзов. Ал жер тилкесин ипотекалык компанияга өткөрүү чечимин президент Садыр Жапаров кабыл алганын кошумчалады. Буга чейин УКМК Чүй облусунун Кемин районунда жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен жер тилкеси мамлекетке кайтарыларын билдирген. Өлкөдө унаалардын терезесин караңгылатуунун баасы төмөндөдү. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик эми унаанын терезесин караңгылатууга уруксатты мекемеге барбай эле онлайн алса болорун билдирди. Ал эми унаанын алдыңкы жана каптал айнегин караңгылатуунун баасы төмөндөдү. Өзгөртүүлөр 1-сентябрдан тарта күчүнө кирет. Бирок терезени караңгылатуу жеңил унааларга гана уруксат берилет. Терезени караңгылатуунун 1 жылдык баасы жеке жактар үчүн 50 миң сом, мурда 80 миң сом болчу. Юридикалык жактарга 70 миң сом, мурда 100 миң сом болчу. Чет элдиктер үчүн 90 миң сом, мурда 120 миң сом болчу.